Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Акчолпон Койчиева. Дональд Трамп жана Ким Чен Ын Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу тууралуу документке кол коюшту. Сингапур саммити кандай натыйжа берди? Коопсуздук биринчи орунда. Орусиянын элиталык күчтөрү футбол дүйнөлүк чемпионатын кандай кайтарат? Мексикадагы жоголуу коркунучуна туш болгон сейрек жандыкты сактоого кечилкана салым кошууда. Бул эмне деген жандык? Дональд Трамп менен Ким Чен Ын тарыхый жолугушуу өткөрүштү. Бул бийликтеги АКШ президенти менен Түндүк Корея лидеринин тарыхтагы биринчи жолугушуусу. Алар кол койгон документте Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу тууралуу Ким Чен Ындын милдеттенмеси дагы камтылган. Өз кезегинде президент Трамп Америка Кошмо Штаттары Түштүк Кореядагы бирдиктүү аскердик машыгууларды токтотууга убада берди. Тарыхый учур. Көпчүлүк ал болбой калабы деп кабатыр эле. Болгондо да мыкты уюштурулган планга жараша өттү. Сүйлөшүүгө кирген эки лидер кысылбай, камераны карап, эркин отурушту. Биз жакшы талкуулашып алдык. Чоң ийгилик, абдан ийгиликтүү болду. Ким Чен Ын болсо бир аз сабырдуу сүйлөдү. Бул күнгө жетүү оңой болгон жок. Эски көз караштар тоскоолдук жаратып жатты. Бирок аларды жеңген үчүн бул жакта турам, деди ал. Түшкү тамак учурунда лидерлер бири-биринин баш терисин байкашып отурушту. Анан бакчада бир аз баскандан кийин Трамп адатынча күтүлбөгөн жерден жарыя кылды. Абдан чоң жылыш, өтө жакшы. Көпчүлүк күткөндөн да жакшы жыйынтык болду. Биз азыр мына барып кол коебуз. А дегенде эмне кол коюлат деген ой кетти. Көп өтпөй Дональд Трамп бул документ өзөктүк куралдан арылуу процессин тез арада баштоого жол ачат деп билдирди. Келишимди бекитип кол алышышты. Бул келишим кайсы тарап үчүн мыкты болду? Убактысы, ичиндеги талаптары белгилүү эмес. Болгону Трамп кайсы бир учурда эл аралык байкоочулар Түндүк Кореяга барат деп белгиледи. Ал ошондой эле санкциялар күчүндө кала берет, деди. Дагы таң калтырып Дональд Трамп АКШ Түштүк Корея менен аскердик машыгууларды токтотот. Америкалык аскерлер жарым аралдан кетиши мүмкүн, деди. Мен биздин аскерлерди чыгарып кетким келет. Алар үйгө кайтышы керек. Учурда Түштүк Кореяда биздин 32 000 жоокерибиз бар. Мен аларды мекенибизге чыгарып кетсем дейм. Бирок бул азырынча күн тартибинде эмес. Ким Чен Ындын келиши Түндүк Корея үчүн көпчүлүк күткөндөн да ыңгайлуу жагдай болду. Анын көптөн бери көксөп жүргөн максаты аз эле жоготуу менен эл аралык легитимдүүлүккө жетүү эле. Саммитте Дональд Трамп дагы көксөгөнүнө жетти. Ал Американын бул аймактагы салмагын бекемдегиси келген. Сиздер көп жаткан BBC берүүсү улантабыз. Бүрсү күнү Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат башталат. Орусия командасы биринчи таймашын Москвада Сауд Арабиясы менен өткөрөт. Кремль окуяны коопсуз жагдайда өткөрүү чараларын көрүүдө. Бул үчүн милициянын кошумча күчтөрү, армия, деңиз күчтөрү, жада калса аскердик аба күчтөрү дагы тартылууда. Орусиянын тандамал күчтөр бөлүгү Калининград стадионуна парашют менен түшүүдө. Алардын машыгуусунда тартылган видео көңүл ачуучу кинодой көрүнгөнү менен ал өтө маанилүү. Алар дүйнөлүк чемпионат өтүүчү стадиондун биринде террордук чабуулга жана барымтага каршы аракеттерди көрүү боюнча машыгууда. Бул стадиондо Англия командасы ойнойт. Орусия оюнчулардын жана күйөрмандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн болгон күч аракетин жумшап жатканын айтты. Биз дүйнөлүк чемпионат үчүн болуп көрбөгөндөй коопсуздук чараларын көрдүк. Алар өзүбүздүн жана эл аралык тажрыйбага негизделген чаралар. Орусияга келген ар бир жарандын коопсуздугу сакталмакчы. Конокторду тосуп алчу шаарларда көзөмөл камералары көп санда орнотулган, жана аны тыкыр көзөмөлдөп турат.
Көзөмөл камерасына түшкөн ар бир жүз дароо полициянын маалымат базасында текшерилет. Дүйнөлүк чемпионат башталарда өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ турнирди бутагаларын айтып коркутту. Мындай көрүнүштөр коркутушу мүмкүн. Бирок Орусия мындай тобокелге жол бербейт. Орусиянын коопсуздук кызматы террористтердин артынан сая түшкөнүн айтууда. Ал чемпионат өтчү бир нече шаардан террористтердин чакан топторун тапканын айтты. Бул текшерүү Санкт-Петербургда өткөн. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы адам укугун этияттабайт. Алар кимди потенциалдуу коркунуч деп ойлосо, аны бутагалат. Эмне үчүн? Себеби Москва тобокелчиликти каалабайт. Тапсырма стадиондордо футболдук мелдештерди эле коргоо менен чектелбейт. Ал кишилер көп топтолгон коомдук жайларды да камтыйт. Сиздер көрүп жаткан BBC эл аралык жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 600-дөн ашуун мигрант келаткан кемени кабыл албаганы үчүн Италиянын жетекчилигин жоопкерчиликсиз деп сындады. Италия менен Мальта мигранттарды куткарып келе жаткан Аквариус кемесин портторуна киргизбей коюшкан. Бирок алар кемеге азык-түлүк жүктөп беришкен. Италиялык кемелер Аквариуска Испаниянын Валенсия портуна жетүүгө көмөктөшүп барат. Францияда бир үйдүн чатырында табылган 18 кылымга таандык Кытай вазасы аукциондо $19 миллион сатылды. Ваза Чин династиясы учурунда император Чанлонг үчүн жасалган. Париждеги Созебис аукцион үйү үчүн бул рекордтук баа болду. Ошондой эле Францияда сатылган эң кымбат Кытай вазасы болуп калды. Мексикадагы Байыркы көлдүн калдыгында өтө сейрек амфибиялык жандык жашайт. Аксолотль аттуу бул жандык дене мүчөлөрүн калыбына келтире алган регенеративдик жөндөмү бар. Дүйнө лабораторияларында көп санда өстүрүлгөн бул жандыктар жапайы жаратылышта жоголгону калды. Аларды сактап калууга окумуштуулар гана эмес, кечилдер дагы киришиптир. Пиццикуара көлү борбордук Мексикада жайгашкан. Жоголуу коркунучунда турган аксолотлду ушул жерде гана табууга мүмкүн. Жергиликтүү эл аны Ахуакай деп аташат. Бул чоң көлдө аксолотлдардын түрлөрү абдан көп болгон. Эми болсо окумуштуулар бул кызыктуу суу жандык тукум курут болуп кетпеш үчүн алардан анализ алуу максатында жок дегенде 2 же 3 аксолотлду табууга үмүттөнүүдө. Токойлордун кыйылышынан, жада калса абанын булганышынан көлдүн түбүнө топурактар тунуп калат. Бул жандыктар таптакыр жоголуп кетиши мүмкүн экендигин расмий түрдө билдирүүбүз зарыл. Жоголуу коркунучунан улам аксолотлдар атайын жайларда көбөйтүлүшү керек. Муну адаттан тыш эксперттер жасоодо. Биз Кудай жараткан жандыктарды жаратылышты коргоо үчүн иштейбиз. Бул татаал, бирок татыктуу иш. Окумуштуулар жана алардын жардамчылары бул жандыктарды жапайы жаратылышта сактап калууга жан үрөп жатканда, дүйнө боюнча аксолотлдар лабораториялерде миңдеп көбөйтүлөт. Көптөгөн адамдар аксолотлду регенерация жөндөмү үчүн изилдешет. Бул абдан кызыктуу. Мисалы, сол колу чыканактан үйдө кесилип калса, аксолотл оң колун туурап кол өстүрүп айыгып алат. Ошондуктан окумуштуулар аксолотлдарды изилдеп, алардын өзүн айыктырып алуу жөндөмүн өздөштүргүсү келет. Пиццикуара көлүндөгү аксолотлдарды жергиликтүү эл аз кандуулуктан тартып, асма оорусуна чейин даба болот деп нече кылымдан бери колдонуп келишет. Бул мыкты дарынын оригиналдуу рецепти кандай? Аны кечилканадагы айымдар иштеп чыгарган. Кечилер байыркы дарынын негизги курамын сактап калуу үчүн бул жандыктарды 30 жыл мурда өстүрө баштаган. Эмесе жаңылыктардын соңунда дүйнөлүк чемпионат алдында командалар жеңиш үчүн машыгып жатса, айрымдары көңүл ачууга дагы убакыт таап жатыптыр. Бразилиянын улуттук командасы Орусияда машыгуу учурунда Филиппе Кутиньону туулган күнү менен куттуктап, аны жумуртка ун менен шыбашты. Бул ишти баштаган Неймар өзү дагы көп өтпөй так эле ушинтип жумуртка унга туш келиптир. Мындан ары туулган күндү ушинтип куттуктап жүрбөңүздөр, футболчуларды туурап. Интернет сайтыбызды эске салам. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан соңку жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уксаңыздар болот. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатты болуңуздар.